Ассаламу алейкум, амансыздар урматтуу достор. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Биз бул жолку чыгарылышта кыргыздын чыгаан спортчуларынын бири, белгилүү мушкер Бусурманкул Абдибайыт уулунун кийинки Eagle FC чемпиондук мурун коргоо беттеши жөнүндө айтып беребиз. Мекендешибиздин алдыдагы атаандашы ким, канчалык деңгээлде коркунуч жарата алат? Бул беттеш боюнча кененирээк алдыда. Ага чейин каналда калып туруңуздар. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Орусиянын алдыңкы промоутердик компанияларынын бири Хабиб Нурмагомедов башында турган Eagle Fighting Championship уюмунун жарым жеңил салмак чембирдигинин чемпиону кыргыз мушкери Бусурманкул Абдибайыт уулу октагонго кайтат. Аталган уюмдун жетекчилигинин айтымына караганда, Алай Каймана ысымдуу мушкерибиз февраль айында өзүнүн титулун коргойт. Алдын ала маалыматтарга караганда мекендешибиздин атаандашы казакстандык жаш проспект Жасулан Акимжан болот. Чынында Жасуландын Казакстанда жакшы эле таанымал экенин эске ала турган болсок, күтүлүп жаткан эрөөл өтө кызыктуу өтөөрү чын. Келиңиздер анда казак мушкери тууралуу учкай маалымат берип өтөлү. Жасулан Акимжан 24 жашта, буга чейин кесипкөй ММА'де 9 беттеш өткөрүп, анда 7 ирет жеңүүчү аталса 2 ирет жеңилген. Акыркы 3 беттешин Eagle FC уюмунда өткөрүп, анда катарынан жеңишке жете алды. Жасулан чоң таанымалдуулукка армениялык Олимпиада оюндарынын күмүш медальчысы Мигран Аурутинянды нокаут менен утуп алгандан кийин ээ болгон. Андан сырткары октагондо өзүн ишенимдүү алып жүргөнү менен да көптүн көзүнө түшкөн. Өзүнүн өткөргөн 9 беттешинин дээрлик баарын Орусиянын алдыңкы делген уюмдарында гана өткөргөн. Анткени менен дайыма эле күчтүү атаандаштарды жеңип келе жатат дегенден алыспыз. Акыркы 3 жеңишинин баарында эле орто деңгээлдеги мушкерлерди утту. Ага чейин ушул эле уюмдун алкагында Бусурманкул былтыр EFC'деги биринчи беттешин утуп алган Владислав Королевскийге утулуп калган. Жасулан бутка турууда да, партерде да мыкты иштей алат. Ал эми мекендешибизге келе турган болсок, Бусурманкул Абдибайыт уулу 28 жашта. Казак мушкерине караганда алдаганча тажрыйбалуу. Акыркы өткөргөн 6 беттешин катарынан утуп келе жатат. Август айында Чолпон Атада EFC чемпиону Руслан Яманбаев тутуп, аталган уюмдун чемпиондук наамын колго киргизген. Карьерасында жалпы 18 беттеш өткөрүп, анда 14 жолу жеңишке жетсе, 3 ирет жеңилген жайы бар. 2017 жылдан бери Орусиянын алдыңкы промоутердик компанияларында беттешип келет. Азырынча кайсы бир тарапты фаворит деп айтуу кыйын, бирок тажрыйбасы жагынан Бусурманкул ата-анасынан кыйла мыкты көрүнөт. Эмдесе болсо да мекендешибизге жеңиш каалайбыз. Ошону менен катар белгилеп кетишибиз керек. Бул беттеш али расмий түрдө тастыктала элек. Анткени менен Хабиб Нурмагомедов өзү айткандан кийин, демек беттешти күтсөк болот. Февралдын кайсы күнүндө, кайсы жакта беттеш уюштурулары дагы азырынча айтылган жок. Урматтуу достор, каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк басыңыздар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан амандашканча биз менен калып туруңуздар.